Саламатсыңарбы балдар. Аралыктан окуттун улантабыз. Бүгүн бизде 9 класста алгебра сабагы. Темабыз y барабар ax квадрат плюс bx плюс c функциясы жана анын графиктери. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта y барабар ax квадрат функциясынын графигинин жардамы менен y барабар ax квадрат плюс bx плюс c функцияларынын графиктерин кантип алуу керектиги менен таанышасыңар. Параллель көчүрүүнү колдонуу аркылуу айрым функциялардын графиктерин түзүүнү үйрөнөсүңөр. Ax квадрат функциясынын графигин парабола деп аташкан билебиз биз. Ал эми параболаны биздин тилге которо турган болсок, болгон окуяны бүгүнкү окуя менен салыштырып түшүндүрүү дегенди билдирет экен. Парабола грек сөзү салыштыруу, окшоштук, жакындаштыруу. Y барабар ax квадрат плюс bx плюс c квадраттык функциясын карай турган болсок, a 0-гө барабар болбош керек. Мунун оң жагындагы ax квадрат плюс bx плюс c 3 мүчөсүнөн 2 мүчөнүн квадратын бөлүп алсак, биз төмөнкү формулага ээ болот экенбиз. Квадраттык функция төмөнкү түргө келип калат экен. Мунун толук бөлүнүп алынышы окуу китебиңерде көрсөтүлгөн. Ошол жактан түшүнүп чыгарып алсаңар болот. Далилдөөсүн көрсөңөр болот. Бул жерден биз m тамгасы менен минус b бөлүнгөн 2аны белгилеп алсак, ал эми n тамгасы менен минус b квадрат минус 4ac бөлүнгөн 4ac a дегенди белгилеп ала турган болсок, анда биздин берилген квадраттык функциябыз төмөндөгү түргө келет экен. Карагыла балдар, y барабар ax минус mдин квадраты плюс n түрүндө жазып алабыз. Бул жерде m жана n сандарынын белгисине карата, мынакей кашаанын ичинде турган m жана n сандары оң же терс болобу, ошого карата функциянын графиктерин параллель көчүрсө болот экендигин бүгүнкү сабакта көрөбүз. Y барабар ax минус m квадрат плюс n квадраттык функциянын m барабар 0-гө учурун карайлыбыз. Азыркы мисалда биз n барабар минус 2-ге болсун. Карайлы, бул болсо өткөн сабакта өтүлгөн y барабар ax квадрат функциясынын графигин түзүү үчүн маанилерин эсептейли. X-ка маанилерди беребиз, минус 4-тү беребиз, 8 болот. Минус 4 болгондо 8 болду. Мына ар бир чекитти табабыз. Минус 2 болгондо 2 болду. Минус 1 болгондо 0,5 болду. 0 болгондо 0, 1 болгондо 0,5. Мына ар бирөөнү таап чыгабыз дагы координаталык тегиздикте чекиттерди таптык. Биз y барабар 0,5 x квадрат деген функциянын графигин түзүп алдык. Эми карайлы, ушул функциянын графигин пайдаланып, биз y барабар 0,5 x квадрат минус 2. Мына бул жерде m 0-гө барабар деп айтпадык, ошон үчүн биякта x квадрат эле калды, а n минус 2-ге барабар болду. Мына ушул эки функциянын графигин кантип алсак болот дейт. Аны биз кадимкидей эле таблица толтуруп алып деле чекиттерди таап, мынакей ар бир чекитин таап туруп чийип алсак болот экен. Y барабар 0,5 x квадрат минус 2 деген функциянын графигин карагыла, мынакей. Биз берилген функциянын графигин мурдагы салттуу түрдөгүдөй эле таблицаны толтуруп, маанилерди берип, айрым маанилерин функциянын графигин чийип алдык. Карайлы, эми y барабар a x минус n'дин квадраты плюс n квадраттык функциясын дагы m барабар 0 учурун карайлы. Анда биздин берилген квадраттык функциябыз төмөнкү түргө келип калат. ax квадрат плюс n деген. Жанагы эле мисалды карайлы. 0,5 x квадрат жана биринчи учурдагы эле мисалды карайлы. Биз анын графигин билебиз.
сызып алалы дагы. Эми 0,15 квадрат плюс 3 болду. Бул жерде n кандай белгини алды? N плюс 3 болду. N 10 болгон учурда биз эмне кылат экенбиз? Мына n 10 болгон учурда, n 0дөн чоң болгон учурда биз кийип алган 0,15 квадрат функциясынын графиги y огу боюнча 3 бирдикке жогору жакка жылат экен, мынакей. 3 бирдикке жогору жылды. Ал эми бул жерде m 0дөн кичине терс болгондо, минус болгондо, анда биздин түзүп алган y барабар 0,15 квадрат деген функциянын графиги төмөн жакты көздөй 5 бирдикке төмөн y огуна карата түшүрүлдү. Мынакей. Биз ошентип бир эле функцияны чийип алып туруп, аны параллель көчүрүү жогору карай y огуна, анан төмөн карай көчүрүү менен эки функциянын графигин чийип алууга болот экен, көрдүк муну. Эми n 0га барабар болгон учурда карайлы. Y барабар ax минус n квадрат плюс n дегенде, анда биздин квадраттык функциябыз төмөндөгүдөй түргө келип калат. Мисалы 2x квадрат деген функцияны карайлы. Ал функциянын графигин тургузалы. Y барабар 2x квадрат өткөн сабакта тургузганбыз. Эми анын башка бир учурун карайлы. Мынакей, бул болсо биз параболаны x огу боюнча, бул жакта n 0 болуп калган учурда x огу боюнча 4 бирдикке оң жакка жылдырдык. Эгерде эмне болгон учурда карайбыз. Сол жака 3 бирдикке жылдырдык. Качан x плюс 2x плюс 3-тün квадраты деген функциянын графигин алыш үчүн биз y барабар 2x квадрат функциясынын графигин 3 бирдикке сол жака жүргүздүк. А бул жерде болсо 4 бирдикке оң жака жүргүздүк. Карайлы балдар, бул жерде m кайра көрүп атабыз. Мынакей, бул жака сол жака жылдыруудан алынды. Бул жакта m терс болду. Ал эми бул жакта болсо m оң болду. m барабар 4кө барабар болду, биякта минус, ошон үчүн минус 4 болду. А бул жерде m барабар минус 3кө барабар болду. А бул жерде плюс 3 болуп калды, минус 3 болгондуктан mдин терс учурунда сол жака жылат, оң болгондо оң жака жылат экен. X абсцисс огуна карата. Дагы бир мисалды карап көрөлү. Y барабар 2x квадрат деген. Мына 5 бирдикке жылды. Так, силерге алты бирдикке жылды сол жака. Жанагы эле n 0га барабар болгон учуру, а m болсо терс болгондо, анан оң болгондо кандай жылдыруудан алсак болот экен. Y барабар ax n минус квадрат n 0га барабар. Дагы бул жакта m 0дөн кичине терс болду. Анткени бияка терс санды койгондо плюс болуп калат. А бул учурда болсо m оң болду, плюс 5ке барабар. Анда биз кайсыл жака жылат экенбиз? X огу боюнча оң жака, m терс болгондо x огу боюнча сол жака жылат экенбиз. Мисал, y барабар x квадрат функциясынын графигин параллель жылдыруудан алынган функцияны тапкыла дейт. Тез экен да. Мынакей, негизги функциянын графиги. Ал төмөн карай түштү. Берилген варианттардын ичинен кайсынысы туура? Бул кайсы функциянын графиги? Карайлы, биринчиси эмне жок?
квадраты жок. Демек бул квадраттык функция боло албайт. Экинчиси квадраттык функция боло алат, бирок m эмнеге барабар экен? Бул жерде m 0-гө барабар, а n плюс 5-ке барабар экен. Эгерде n плюс 5 болсо, анда график y огу боюнча жогору карай 5 бирдиге көтөрүлмөк. Демек бул дагы жоо боло албайт. m терс болгон учурда ал y огу боюнча төмөн карай түшмөк. Демек жообу y барабар 2x квадрат минус 5-ке барабар экен. Мына тесттерге ушундай ойлонуу менен, ой жүгүртүү менен жооп берсек болот экен. Эми карайлы, y барабар минус 2x квадрат параболасынын графигин жардам менен дейт. Y барабар минус 2x минус 3-түн квадраты плюс 4 деген функция берилиптир, ошонун графигин түзөлү дейт. Биз билебиз, өткөн сабакта x квадраттын жанында турган a коэффициентинин белгисине карата эмне болот? Парабола тармактары төмөн карайт дегенбиз. Биринчи түзүп алабыз y барабар минус 2x квадрат функциясынын графигин. Экинчи этапта минус 2x минус 3-түн квадраты деген функциянын графигин сызабыз. Бул кандай ой жүгүртөбүз? Минус 3 болуп атат. n 0-гө барабар болуп атат. Бул кайсы окко карата ажылат? X огуна карата ажылат, Себеби n плюс 3-гө барабар m, то есть n плюс 3-гө барабар 10-ду карай жылды. Эми биз берилген функциянын графигин ала элекпиз да, үчүнчү учурда, мынакей. n кошулду, плюс 4-кө барабар экен. Демек ал жогору карай 4 бирдикке жылды. Карагыла балдар, биз бир эле функциянын графигин жардам менен калган функциялардын графигин параллель көчүрүү аркылуу алсак болот экен. Мынакей y барабар минус 2x минус 3-түн квадраты плюс 4 деген функциянын графигин чыгып алдык. Балдар, жашообузда параболаны элестеткен табигый кубулуштар көп кездешет экен. Мына суунун агышынын траекториясы, фонтандар. Бул дагы парабола формасында болот экен. Эгерде биз топ менен ойноп атсак, анын жогору карай көтөрүлүп төмөн түшүшү дагы бул параболаны элестетет экен. Силер ушундай жаратылыш кубулуштарынан параболаны элестеткен учурларды таап, презентация кылып, слайдтарды түзүп, мага жиберсеңер болот. Кошумча тапшырма, бул үчүн дагы өзүнчө баалар коюлат. Үйгө тапшырма. Видео сабакты көрүп, жана окуу китебинен 24-чү бетинен 27-чи беттериндеги мисалдарды окуп, түшүнүп чыккыла. Көп мисалдар, ар кандай мисалдар берилген. Кыскача конспекттелеп алгыла видео сабакты. Анан 27-чи беттеги номер 48-чи көнүгүүнүн B, V, D, E учурларын бир эле координаталык тегиздикке параллель көчүрүү менен аткарып, үй тапшырманы мага жөнөтөсүңөр. Кийинки сабакта жолуккуча саламатта болгула.